Башталды. Андай емес пе? Мен бүгін жалпы қырғыз еліне кешірім сұрағым келіп отыр. Жалпы қырғыз еліне. Себебі эмнеге кешірім сұрап атам? Ушул Садыр Жапаровду бийликке алып келген үчүн мен кешірім сұрап атам. Жок, мен 5 минут қазір қайда болайын? Айта бер мен. Ушул жалпы кыргыз элинен кечирим сурайын да, ушул Садыр Жапаров нормально бийликке алып келгенде. Садыр Жапаров ушундай непорядочный адам экен, ушундай сыткын адам экен да. Жаман сапар эң жаман сапарга Садыр Жапаров ээ болот. Процесс давайте життире. Анан кийин эки достум Эки достум аяғы емдемейін мен қазір сіздерге айтайын. Эки достум аяғы емдемейін бүтөт. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин тарталат. Мына ошо менен бүтөт. Камчыбек Ташиевдин командасы бар. Садыр Жапаровдун командасы жок болуп атат бүгүнкү. Садыр Жапаров өзүнүн командасын бүгүнкү камап атат. Мына Алым Кадыр Бейшеналиевди эмне кылды? Камап салдырып, камап салды. Мына караңыздарчы, беспредел мына. Садыр Жапаров кимекенин видео аркылуу жакында далилдеп беремин. Видео аркылуу далилдеп беремин Садыр Жапаров кимекенин. Мынакей мен 5-6 мақала жазып журналисттерге катып бердим. Ошо мақалаларды окусаңар, толугу менен түшүнөсүңөр Садыр Жапаров. Толугу менен түшүнөсүңөр. Мен подполочка бирок андан тышкары мен видео аркылуу далилдеп берем. Кандай экенин. Токтогочу айланайын да сүйлөшүп алайынчы мына. Батырбек сүйлөшүп алайынчы. Өзү үчүн баштап атасыңар. Давайте. Силер баштап атасыңар, нормально отурат. Жөн эле закон чыгарып любой заведение барса караулчу шеф просто өлүмсүн көрбөйбү. Ошондуктан дагы бир кечирим сураймын, себеби мынакей ушул Садыр Жапаровду бийликке алып келгенге абдан чоң салымыбыз бар да, эми мактанбайбыз кантип алып келгенге. Аябай өкүнөм да Садыр Жапаровду бийликке алып келгендечи. Анан кийин жанагы Садырбек Момбетов мынакей чыныгы мына түлкү экен да. Аябай түлкү болду да бул Садыр Жапаровчу. Ошондуктан ушундай кайрылуулук кылганга мен мажбур кылып атам. Мына жалпы кыргыз элинен мына кечирим сурап атам ушул Садыр Жапаров үчүнчү. Анан кийин дагы бир кайталап коеюн. Эки достум аягы эмнемен бүтөт деп силер айтып атпайсыңарбы? Аягы Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин тартып алат. Мынакей Ташиевдин балдары чыкпадыбы? Ошондой миңдеген балдар келет. Садыр Жапаровдун командасы жок. Мына Алым Кадыр Бейшеналиевди эмнеге камады? Себеби ал фарм мафияга каршы чыкты. Жанагындай аптекаларды, дарыларды бардыгын мына уруксат берген жок. Жок, байке. Бияка башка процесс бүтелеге. Алым Кадыр Бейшеналиевди чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун. Бир эле СМС жетет. Мени чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун. Бирок өзү Садыр Жапаров өзү сотторду контроль кылып атат. Мынакей мени кармаганда башында менин жакындарым Садыр Жапаровга барганда ал айтчу, сени Ташиев камап атат деп. Мынакей баарын териштирдик. Ташиевдин бир дагы тамчы, ондай бир дагы капля эмеси жок экен, салымы жок экен мени камаганга. Мени толугу менен Садыр Жапаров өзү камап атат. Толугу менен сот процесстерди өзү контролдоп атат. Ушундай болуп атат да. Мынакей эмнеге биз камчы Ташиевге мындай ичибиз эме жылчу эмес? Себеби Садыр Жапаров өзү Камчыбек Ташиевди жамандачу. Жанагы 12-жылы Тосмодон секиргенде Камчы Ташиев акча алып туруп, анан кийин Тосмодон секирди деп айтканда, бизгечи Садыр Жапаров ошентип айтчу. Бизде Ташиевди жамандачу, биз ошончу Ташиевди мындай жаман көрүп жүрчүбүз да. Анан кийин биртейин СИЗОсунан Ташиевди камаганда Ташиев больничкага чыгып кетти деп. Мынакей Садыр Жапаров бир дагы алып кетти айткан досу жок. Бир дагы таспытуусу жок. Алып кетти айткан жок. Өзүнүн мына карындаштары айтчу. Бир дагы нормальный досу жок деп. Анан кийин мынакей эми мына берле чайланан жакшы сүйлөп алайын. Айланайын. Сен эмне деген мыйзам түздүң?
Кандай сүйлөбөдүңөр? Президент өзү айтып атпайбы мына тарт эле тарттылар мына судьялар жок азыр. Биз сот процесстин биремелерин мыйзам бузган жокпуз. Өкүм чыгарганы кетти. Өкүм чыгарган кезде мен мына үлгүрүп кайрылуу кылып алайын деп атам. Ошого да жол бербей жатасың. Баары эле сүйлөп атпайбы, ал кандай сүйлөдү. Ал сот процессинде план жүчү. Мелис байке, көңүл бурбай эле айта бериңиз. Айта берсеңиз, көңүл Көңүл бурбачы буларга. Айта бер. Адысы бул дейсиңер. Ошондуктан мынакей, мен дагы айтам мына мени камады, инемди камады. Инемди аныкы чисто гражданский дело. Шайлоого чыгыптыр, акчасы жетпей калып, бирөөдөн карыз акча алыптыр, распискасы турат. Аны эмнеге камап атып, мындай уголовный иш кылып туруп? Себеби Акбековдун оозун басыш керек. Ал айтып атат, мына жарым акчасын бериптир, жарым акчасын азыр берейин десем, 5 эсе көп бер акча деп опуз алып атат. Мындай болбойт да. Заказ. Мынакей жанагы Орозайымдын карындашымды дагы дипломун жулбошпадыбы булар? Ошол Орозайым Нарматова, ошто эң биринчи мекенчи партиянын кеңсесин ошол кыз ачкан. Садыр деп мынакей эмелерди, партбилеттерди берип атып, канча деген адамдарга Садыр деп туруп жүрөгүнө киргизди ошол кичинекей кызчы. Мынакей Темирлан Султанбеков боюнча дагы бир жолу айтып коеюн. Конституцияга Темирлан Султанбеков парламентке келбеш үчүн конституцияга булар поправка киргизип атат. Ушунча жашка чейин болбойт деп эметкени. Мынакей Телекматты эмне камады? Бир пост үчүн камады го. Камаса, мынакей Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Мынакей жанагы Үмүтбекти өлтүргөн үчүн. Сооронбай Жээнбековду да камабайбы, Шыршовду камабайбы? Мынакей өзүнүн командасын камабайбы? Ошол коррупционерлерди камабайбы? Коррупционерлерди Шыршовду камасын, Сооронбай Жээнбековду камасын. Мына канча кишилер майып болду ошол 5-октябрда. Башта мынакей канча кишилер киши өлдү. Туурабы? Мына ошолорду камасын, Садыр, ошолорду кама. Өзүңдүн командаңды камабагын. Анан кийин Ташиевке баарын шылтай бербедиң. Токтогулачы айланай сотун бүтөлөп койгон. Айткан жок, кана. Хорошо. Али Тактакунов, Дашковдун ишин тарелка чайнап берди го. Дашковду эмне камабай отурасың, түшүнбөйм да мен. Врачка. Али Тактакунов деген журналист деген чайнап берди да буларгачы, чайнап берди, тарелкасына салып берди да Дашковдун иши боюнча канча деген миллион неметкен. Ал жадат жырга, үйүнө жадат жыргап. Закон только Мелиске иштебей жатат. Только Мелиске. Садыр оңбойсуң. Бул дүйнөдө, эки дүйнөдө да. Азамын тартасың го. Мына, сот өкүм чыгарганы кетти. Мелиске алып кетип калды, сүйлөбөсүн деп. Өкүм чыкканча Мелис туруш керек болчу, решеткада ичинде болуш керек болчу. Болды, прямой эфирди өчүрөйүн. Баары эле Мелис жок. Анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан буюрса да прямой эфирге чыгабыз. Сак саламатта калыңыздар.